Келинчегибиz намаз окубаса, биз жооп беребизби? Же өзүбү? Канча айттым намаз оку деп укпай. Аллаху акбар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтканда: "Ала куллукум раин ва куллукум мас'улун ан раiyati." Силер барыңар жоопкерсиңер, кол алдыңардагыларга жооп бересиңер. Башка хадисте да келген жери бар да: "Ар-раджул раин фи ахли байтихи ва мас'улун ан раiyati" деп. Эркек өзүнүн үй бүлөсүнө жооп берет экен. Аялына эртеге кыямат күнү сурак болот, эркектердин аялы жөнүндө сурайт. Бала чакасы жөнүндө сурайт. Куранда аят келет: "Я юхалладина аману қу анфусакум ва ахликум нара." Эй имандуулар, силер өзүңөрдү жана аял бала чакаңарды дозоктун отунан куткаргыла дейт. Hazret Ali radıyallahu anh ayтканда: "Аддибухум ва аллимухум." Аларга кантип дозоктун отунан куткарасыңар десе, аларга адеп үйрөткүлө. Kur'an hadisin talimini үйрөткүлө. Hakikatin talimi ушинтип үйрөнөсүң. Болбосо чата кал. Туура эч бир жан башка бирөөнүн жүгүн көтөрбөйт деп Kur'андагы аят келет. Эч ким эч кимге жооп бербейт деген маани чыгат да.